Көпчүлүк контент кылып жатканда же блог баштаганда катталуучулары качан гана 10 000 же 20 000 же 50 000 же 100 000 болгондо гана мен блогумдан акча табам деп ойлошот. Бирок бул нерсе чындыгында кандай иштейт? Эгер сата турган продукцияңыз болсо, мындайча айтканда сата турган товарыңыз болот, продукцияңыз болот, жалпы бир элге бере турган бир пайдаңыз болгон болсо, же болбосо экинчисинде эксперт болсоңуз, блог алып барып жаткан болсоңуз, адамдарга пайда бере турган. Ал эми үчүнчүсү тоже элге кызмат көрсөтө турган бир услугаңыз болгон болсо, сиз азыр балким 500 подписчигиңиз болушу мүмкүн, балким 1000 подписчик, балким 5000. Ушул таптан тарта сиз элдерге сата турган бир контент беришиңиз керек. Эгер качан гана 10 000 болом, 20 000 болом, ошондо гана мен товарымды, услугамды, бир менторствомду сатам десеңиз, ал учурда сизди элдер көрбөй турган, сата турган контенттериңиз элге кызык эмес боло турган, даже өзүңүздүн аудиторияңызга кызык эмес боло тургандай бир абал жаралып калышы мүмкүн. Ал эми хейтерлерден, негативтерден коркоо, мен кудум блог баштасам, элдердин баардыгы сизге хейт жазып, негатив жазып, сен чыкпай эле кой, же өзүң мындай болуп калды, тигиндей болуп калды дегендей бир коркуу болсо, же болбосо эмнеден баштаарыңызды билбей жатсаңыз, же болбосо баштагандан кийин контенттериңизди токтотпогондой кылып, контенттерди пландаштырып, стратегиялык жактан, мындайча айтканда, бир күн видео коюп, 2 күн жок же бир жума жок болбой, күнүгө же болбосо через ден видео кое турганды жолго коюуну билбей аткан болушуңуз мүмкүн. Же болбосо өзүңүздөгү комплекстер бар, мисалы үнүңүз жакпайт, же болбосо сүйлөгөн сөзүңүз жакпайт, же болбосо сүйлөп аткандагы мындай бир харизмаңыз, көзүңүздүн ойноп кеткендиги, же болбосо роботко окшоп эле катуу эле мындай бир эмоциясы жок эле сүйлөшүңүз мүмкүн. Же болбосо бир эле эме менен сүйлөй беришиңиз мүмкүн, жаргон менен. В общем, бул дагы контент баштабооңузга бир негиз болот. Бул видеодо буйруса ушул нерселерге кенен токтолуп, кенен чечим беребиз. Видеонун аягына чейин көргөндөргө кошумча бир белек берем. Анда эмесе баштадык. Алгач эле өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Эржигит Калилов. Медиа тармагында 2021 жылдан бери деп айтамын, уже 26 болуп калды. 5 жыл тажрыйбам бар. Ал эми жеке бренд боюнча Инстаграмдагы жеке бренд. Не только Инстаграм, негизи биздин услугабызда YouTube деле бар, Telegram деле бар. Жалпы личный брендти көтөрүү аркылуу сатууларыңыздарды, услугаңыздарды көбүрөөк адамдарга сатуу аркылуу биз эмне кылабыз, услуга көрсөтөбүз. Негизи бул тууралуу эмес видео. Видео азыркы катталуучуңуз менен кантип уже блогду монетизацияга улайбыз, ошол тууралуу кеттик анда. Жакында эле мен кастеп өткөздүм. Кастеп өткөзгөндө менин аудиториямдан ушундай деген эмелер келди. Адамдардын өзүнөн коркуу болду да. Алгачкы эле сураганымда сен жеке брендти эмне деп түшүнөсүң? Личный бренд дегенде сен эмне оюңа келет дегенде, алар мага мындай жоопторду берди. Нолдон өзүн таанытуу. Мындайча айтканда, да, личный бренд дегенде эмне? Өзүн нөлдөн таанытат. Кылып аткан ишин көрсөтүү аркылуу, өзүнүн балалыгындагы азыркы кыялдары аркылуу, азыркы жашоосу аркылуу, адамдарга көрсөтүп аткан услугасы, сатып аткан товар аркылуу, в общем, мындайча айтканда, жалпы өзүн таанытуу аркылуу элге тааныла алган болсо, бул личный бренд деп түшүнөт. Бул тоже туура ой. Экинчиси эмне болгон? Бир товар, продукция, же болбосо ушундай бир услуга издегенде, бул нерсени алып туруп, өзүңүзчө эле ойлонсоңуз, сиз деле мисалы Инстаграмдан эмне кыласыз, ушундай бир личный бренди бар, өзүн көрсөткөн адамдардан сатып аласыз. Экинчи жооп эмне болгон? Ушундай личный бренди бар адамдардан мен сатып алам деген. Бул дагы эмне? Личный бренд. Үчүнчү жооп бизде личный брендти мен адамдардын резюмеси катары көрөм дейт. Да, тоже можно. Мисалы, канча жылдан бери ушул тармакта экени, канча адамдарга кызмат көрсөткөндүгү, тажрыйбасы кандай экендиги, кайсыл жерде билим алгандыгы, жалпы мындайча айтканда өзүнүн резюмеси тоже бул жеке бренд болот. Төртүнчү жооп бизде бул репутация. Мындайча айтканда, жеке бренди бар адамдарды мен мындай бир таанымал деп билем дейт да. Мындайча айтканда, эми хорошо өзүнүн максаттуу аудиториясы бар да, бир 10 000 болсун, 20 000, 5 000 болсо деле, ал бер жактагы көрүп аткан аудитория үчүн ал мындай бир звезда катары болот да. Ошол киши сыяктуу болгусу келет, ошол жолду басып өткөн жолдорун ал дагы басып өткүсү келет. Именно ошол кишиден услугасын же товарын сатып алгысы келет. Именно ошол киши менен менторствосын алып, мындайча айтканда, ошол кишиге фанат болот да. Бул дагы тоже туура жооп. Жеке бренд дегенде ушундай деп түшүнөт экен адамдар. Это вообще сонун. Ал эми 5-топтогу адамдар болду.
Менин жеке бренд дегенде түшүнүгүм жок дейт да, мындай баары эле жеке бренд деп атат, личный бренд деп атат. Ал эмне өзү баары эле айтып атат. Блогерлер деле айтат, таанымалдуулар деле айтат, таанымал эместер деле айтат, кошунам деле айтат, досум деле айтат дейт. Бирок мен личный бренд дегенде мындай четко бир жанагындай жогоруда айткандай репутация, атак даңк, же болбосо өзүнүн таанымалдуулугу, же болбосо ушундай бир ишеним берген нерсе деген нерседен мындай түшүнүк жок дейт да. Менде ал нерседен бир понятие жок дейт. Андан кийин мен аларга сурадым, эми личный брендти ушундай деп түшүнүп эткенсиздер, эмне үчүн баштай элексиздер дегенде, алардын шылтоолору мындай болду. Биринчи эле шылтоосу, мен негативтерден, хейтерлерден корком дейт. Мындай бир видео койсо, бир өзүн тааныткан лицосу бар видеону койгон болсом эмне болот? Сөзүң мына жериң туура эмес болуп калыптыр, же болбосо кийимиң туура эмес болуп калыптыр, же болбосо мынандай эмес, андай сүйлө деген эле нерсени айтып койсо, эми любой эле нерседе хейт болот. Любой эле нерседе талдоо, мындайча айтканда, сенин катачылыгыңды тапкан адамдар болот. Ал болбойт эмес, болот. Ошол нерседен менин комплексим бар дейт. Экинчи жооп, эмнеден баштаарымды билбейм дейт. Личный брендти кылайын деп атам, бирок эмнеден баштаарымды билбейм дейт. Буга дагы буюрса жогоруда жооп беребиз. Үчүнчүсү, эмне кылышты билбейм дейт. Хорошо баштайм, хорошо эметем, бирок дальше эмне кылам? Мындайча айтканда, менде бир жол жок дейт да. Личный брендти баштадың, видеону алып баштадың, контент жасап баштадың, бирок хорошо менде дальше эмне кылам билбейм. Бир тренд болсо, тренд кайталап кетиши мүмкүн. Же болбосо ачуу айтканда, мусор видеолор деп коебуз, кринж видео. Ошондой видеолорго ооп кетүү менин ыктымалдуулугу көбүрөөк. Мен эмне кылышты билбейм ошол үчүн дейт да. Буга дагы буюрса жооп айтабыз. Төртүнчү жооп, эмне үчүн баштап айтасыз дегенде, менде комплекстерим бар дейт. Бул өзүнүн үнү боюнча, өзүнүн көрүнүшү боюнча, өзүнүн сүйлөөсү боюнча, өзүнүн харизмасы боюнча, жалпы мындай типтеги адамдар дагы бар. Балким сизде деле болушу мүмкүн. Мындай өзүнүн сөзү, өзүнүн үнү, өзүнүн сүйлөгөндөрү жакпайт. Буга дагы чечим бар буюрса. Кантип бул нерселерди жок кылсак болот, кантип бул маселелерди чечсек болот? Биринчи эле хейтерлерге, мындайча айтканда, сага айтылган негативтерге мен көтөрө албайм деген нерсе барга, ошого эмне кылабыз? Видео жүктөгөндөн кийин карабай койсок болот. Комментарийни окубай кой, же болбосо комментарийни өчүрүп кой, же болбосо мындайча айтканда, видеону жүктөгөндөн кийин эртеси күнгө чейин Инстаграмды өчүрүп кой. Ушундай бир метод кылсак болот. Негизи методдору көп, бирок бул жерде мен бир эле метод айтайын, калгандарын менин менторствома жазылган адамдарга кенен айтып берем. Ал эми эмнеден баштаарыны билбей жаткандарга мен эмне дейт элем? Кастеф өткөзүңүздөр. Мындайча айтканда, рынокту анализдеңиздер. Эң алгачкысы, рынокту анализдегенден сиздердин конкурентиңиздер кимдер, сиздердин клиентиңиздер кимдер, сиздердин аудиторияңыздар кимдер, ошолорду аныктайсыздар дагы, ошолорго жараша эле контент пландаштырасыздар. Бул өтө жөнөкөй негизи. Үчүнчү, дальше мындай баштагандан кийин жана ар жака ооп кетет деп эдикпи? Ошол нерселерди кантип жоготобуз дегенде, контент жазганда мындай кылышыңыздар керек. Контент дайыма, видео дайыма чыгып тура тургандай, черезден болсун, же болбосо бир жумада 2 жолу болсун, же күнүгө болсун, чыга тургандай бир өзүңүздөргө максат коюп, ошондой план түзүшүңүздөр керек. Контент планды ошондой түрдө жазышыңыздар керек болот. Аны кандай кылабыз, аны эмне кылабыз дегенде, мен буйруса бул жылдын 20-мартында өзүмдүн менторство сабагымды баштап атам. Бул кандай сабак? Именно ушундай проблемасы болгон, личный брендти баштаганда билбеген, же болбосо баштап туруп эмне кылышын билбеген, же ушундай комплекстери бар, өзүнүн менен комплекстери бар адамдар менен иштей турган, мындайча айтканда, личный брендти кура турган адамдарга сабак өтөйүн, билгендеримди үйрөтөйүн деп жатам. Ал тууралуу кенен айтам. Эми төртүнчү чечим, жанагы өзүмдөгү комплекстер бар деп атпайбызбы? Мен типа өзүмдү татыктуу эмесмин деп эсептеген болушум мүмкүн. Сөзү жакпайт, үнү жакпайт. Ошондой адамдарга мындай нерсе бар. Сиз өтө күчтүү эксперт болуштун, же болбосо өтө күчтүү оратор болуштун, өтө күчтүү диктор болуштун кереги жок. Эгер сиз өзүңүздүн сфераңызда башка бир адамдарга точка Б боло алган болсоңуз, бул жетиштүү. Номер 1 болуштун кереги жок. Балким сиз өзүңүздүн сфераңызда мындай аудиторияңыздын 100%-үнө план Б боло албайттырсыз. Бирок 50%-үнө же 20%-на болсоңуз деле, бул ошол 20% адамдарга эмне кыласыз? Сиз план Б болосуз дагы, ошол план Бга алып бара тургандай бир сабак бересиз, услуга сатасыз. Ошол аркылуу дагы блогуңузду монетизацияга уласаңыз болот. Ал эми жогоруда айткандай, биздин менторство кимдер үчүн? Бул
эксперттерге туура келет, ишкерлерге туура келет жана медиа тармагында иштеп жүргөн SMM адистери, мобилографтар, контент продюсерлер, контент мейкерлер, мындайча айтканда ушул адамдарга туура келет. Эксперттерге эмне үчүн? Ар команда менен иштеп, буга видео тартып бер, тиге видео тартып бер деп бир мобилограф аласың, ал сен оюңдагыдай видео тартып бербеши мүмкүн. Ошондой нерселер болбош үчүн сиз личный брендти кылаарда, блог алып барарда өзүңүздүн блогуңузда эмне болуп атканын, аудиторияга эмне бериш керек экенин, кантип анализдеш керек экенин, кантип стратегиялык план түзүш керек, кантип стратегиялык контент түзүш керек, кантип контенттерди мындайча айтканда үзбөй дайымкы эмеде алып бара турганын билиш үчүн, үйрөнүш үчүн бул менторство сизге керек. Ал эми экинчиси ишкерлерге эле тоже бизнесиңизди кантип элге алып чыгасыз, өзүңүздүн клиентиңизди блогуңуз аркылуу балким инвестор аласыз, жалпы ишиңизге керек болгон нерселерди кантип блогуңузга алып чыгасыз, өзүңүздү кантип таанытасыз, ошол нерселерди үйрөнөсүз. Ал эми медиа тармагындагылар болсо, мен өзүм эле жетишпейм да, мисалы бирөөлөргө жеке брендине стратегия план түзүп берем же болбосо өзүм иштеп берем. Аларга биз жетишпейм. Ошондуктан бул медиа тармагындагылар медиада и так билет, инстаграмды түшүнөт, контентти түшүнөт. Алар эмне кылат? Именно личный бренд боюнча өзүнүн билимин өрчүтүп, болочоктогу клиенттерине услугаларын көбүрөөк сата алат. Көбүрөөк кымбатыраак сата алышат. Ошол максатта бул менторство сиздерге туура келет. Ал эми бул менторство туура келбеген дагы адамдар бар. Алар кимдер? Нишасы жоктор. Нишасы жок дегенде бир тармакта эксперт эмес, бир тармакта опыту жок, просто так эмне болсом, блогер болсом же болбосо блог баштасам, жеке брендимди кылайын деп атам, эмнеден баштайын деп эле жүргөндөр болсо, бул курс сиздерге туура келбейт. Ачыгын эле айтам. Мен сиздерди алдап акчаңыздарды алып, анан кийин бир ай жөн эле салпактатып, ал жака сүйлөп, бул жака сүйлөгүм келбейт. Эгер чисто сизде нишаңыз болсо, элдерге бере турган бир пайдаңыз болсо, анда бул менторство сиз үчүн. Экинчи туура келбей турган адам медиадан кабары жок адам болсо. Бул кандай адам? Вообще инстаграмды түшүнбөйт, вообще камераны түшүнбөйт, вообще мындайча айтканда медианын мысынан дагы кабары жок адам болсо. Ишкерлерге, эксперттерге, медиа тармагындагылар уже булар аздыр көптүр медианы түшүнөт. Алар медиа тармагында аралашат. Булар бизнесинин, услугаларынын, товарларынын, жашоосунун мындайча айтканда бир бөлүгү катары көрөт медианы. Ошол үчүн медианы түшүнбөгөн адамдарга бул курс, бул менторство туура келбейт. Үчүнчүсү просто так блогер болгусу келгендер. Бир нерсени реклама кылып, жана автоблогерлер сыяктуу же бир подписчик көбөйтүп алып эле мен блогум аркылуу, реклама аркылуу акча табам дегендерге дагы бул туура келбейт. Төртүнчүсү, услугасы, товары жок адамдарга дагы бул менторство туура келбейт. Себеби сиздерде элге бере турган эч нерсеңиз жок болгондугу үчүн сиз личный брендти эмне деп алып чыгасыз, кантип алып чыгасыз? Бул мындайча айтканда машина мойкага баратасыз, бирок машинаңыз жок дегендей да. Машинаңыз болсо, анан мойкага барасыз да. Мойкага барып алып туруп, эмнени жуасыз? Велосипедти жуасызбы, башка кыласызбы? Андай адамдарга дагы биздин менторство туура келбейт. Бул менторство буюрса 20-мартта башталат. Узактыгы 1 айдан 1,5 айга чейин созулушу мүмкүн. Оффлайн кылабыз. Эгер онлайндагы окуйт элем дегендер болсо, онлайндагы кошумча азырынча ойлонуштуруп атабыз. Эгер сизге Оштон, Баткенден, жалпы Бишкектен башка региондордо болгон болсоңуздар, онлайндагы уюштурсак болот. Ал үчүн төмөндөгү ссылканы басып, анкета толтуруңуз. Ал жерден буюрса биздин менеджерлер кабарлашып, толук курс боюнча, баалары боюнча толук түшүндүрүп берет. Бул курс, бул менторство эмне тууралуу экенин, сиздин маселеңизди чечеби, чечпейби, ошол тууралуу толук маалымат алсаңыздар болот. Кеңири сурай бериңиздер. Мындайча айтканда, эптеп эле бир менторство сатып алып, эптеп эле 1 ай, 2 ай сиздерди салпактатып жүрүш эмес. Оффлайн болсо, жумасына 2-3 сабактан кылып, буюрса аны 3 жумада бүтүрөбүз. Онлайн болсо 1,5 ай болот. Жалпы менторство ушул. Бизде негизги максат жыйынтыкка коюлган. Менин өзүмө репутациям керек, мен өзүмө Эржигит деген атымдын бир таза болуусу керек. Ошон үчүн бул курс сизге туура келеби, келбейби, ошону аныктап алыңыз. Андан кийин курска жазылсаңыздар болот. Төмөндөгү ссылкадан басып, кенен маалымат алыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, салам алейкум.